ийгиликти багындыруу, каржылык көз карандысыздыкка, сүйүү, бакытка жетүү үчүн эмне кылуу керек? Бул суроонун баарына сиз автор Амина Мамытбекованын нөлдөн башталган миллион аттуу мотивация берүүчү китептен окуп жооп ала аласыз. Бишкекте нөлдөн башталган миллион аталышындагы китептин бета чааразем өттү. Анда китептин автору 14 жыл топтогон тажрыйбасын бир китепке камтып, өзүнүн ийгилик сырлары менен бөлүшкөн. Интернеттин өнүгүшү менен китеп окуу адаты көз жазымында калып баратат. Автор бул жагдайды эске алып, китепти жөнөкөй, жатык тил менен жазгандыктан аудиториясына чек жок, бир дем менен окуп коюуга мүмкүн. Ал үчүн сизге болгону 1,5 саат кетет. Автордун максаты акча табуу эмес, окурмандарга ийгилик сырларын ачып берүү. Китептин баасы болгону 299 сом. Урматтуу Амина катындашым, бүгүнкү жакшылыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сага ушул жолу Аминанын адамгерчилигине абдан ыраазы болом. Себептигинде мен дагы Аминанын окуучуларын болуп кетем. Ошо тил академиясында биз дагы ошол тил үйрөнгөнгө аракет кылып аткандардын катарындабыз. Дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайм. Менин китебимди окуй элек, Кудай буюрса бүгүн барып окуп, ушул кыргызга дем бере турган китептерден болот деп ишенем. Себептигинде кыргыз жазса жөн жазбайт. Жазса сөзсүз түрдө 176-180 мамлекет которуп кызыгып окуй турган китептерди жазат. Аны чыңгыз атабыз далилдеген. Азыркы учурда мотивация, багыт берүүчү китептин баары орус тилинде болгондуктан кыргыз тилинде табуу оор. Автор Амина Мамытбекова китепти кыргыз тилинде жазып, кыргыз тилин өнүктүрүүнү максат кылып, жаштарды китеп окууга үндөгүсү келген. Китепти окуган адам жан дүйнөсүн байытып, бир нече ийгилик сырларын окуп, дем күч алат. Амина, айым, бул жерде дагы бир сөз мага аябай таң калтырды да. Менин да жан дүйнөм бар. Мен чынын айтсам, эч кимди сүйбөйм, мындай башка полдогу адамдардычы. Мен турмушта мына 36-га чыкканда түшүндүм да, эч кимди сүйбөпмүн депчи. Мен жан дүйнөмө күрөш, жан дүйнөмө башка нерселер керек экен деп жүрүпмүн. Жан дүйнөсү жалаң гана акча менен толукталган адамдарды мен турмуштан көрүп жанымда жүрүшөт турабы? Бирок ушул жазылыптыр да, жан дүйнөгө акча эмес, жан дүйнөгө сүйүү керек деп. Көрсөз, жан дүйнөгө кимдин жан дүйнөсүндө канча сом керек айткылачы? Жан дүйнөнү жанагы кассада кылып туруп эле мынтип салсаң ишига салынбайт. Турабы? Бирок жан дүйнөгө сүйүү керек экен. Китепте сүйүү, достук, ишеним, чыккынчылык, атаандаштык, адамгерчилик сүрөттөлөт. Китеп бир эле Кыргызстанда эмес, мекендештерибиздин суранычы менен Москвага, Америкага, Туркияга жиберилди. Нөлдөн башталган миллион китебин окуп чыккан соң, окурмандар тест тапшырып, 25 баалуу белектерге ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар. Эң башкы белек Дубайга жолдомо. Акылыңды жандыр дейт. Мотивация бере турган чындыгында эле ушундай китепкен. Андыктан ушундай китепти көбүрөөк окуп, жашооңуздарды баягы жашооңуздарды оңдооңуздар. Андыктан мына баасы дагы ыңгайлуу экен. Сатып алыңыздар, окуңуздар. Мага кызыктырганы баягы башында кичине окуп, башында эле окуп түшүндүрүп кетти. Абдан баягы жөнөкөй сөздөр менен түшүнүктүү кылып жазылган экен. Негизи эле китептер керек. Ошондуктан мен ойлойм. Ооба, бул сөзсүз түрдө, себеп дегенде бул дагы искусство да. Искусство өзү негизи эч качан жаман жолго алып барбайт. Билимге умтулгандагысы ошо Аминанын мектепти эң жакшы тесттер менен бүттү. Ошондо мен урушчумун. Англис тилин билбей калган киши өлүп калбайт. Болду деп. Жок, ошондо дагы өжөрлүк менен, көкпеттик менен иштеп, окуп ушул ийгиликтерге жетишти деп ойлойм. Автордун ою боюнча ар бир адам табиятынан күчтүү болуп жаралган. Болгону өзүнүн күчтүү сапаттарын таап, аларды бычактай курчтуп, ийгиликтерди көздөй жол алышы керек. Кээ бир адамдар убактысын пайдасыз колдонушат. Ошондуктан нөлдөн башталган миллион китебин сатып алып, ийгиликтерди багындыруунун сырларын үйрөнүңүз.